Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негиздеп, калк ичинде кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келебиз. Бул биздин ушул жасап аткан жакшы иштерибиз менен аркабызда ийиз калса экен деген жакшы үмүт менен. Бул астыда турган дары-дармектер, бул дарылар кимдир бирөөлөргө биздин арабызда жашап жаткан мекендештерибизге нандан дагы кымбат көрүнүп турган бул дары болуп турат. Дартына даба издеген канчалаган бир туугандар жүрөт. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган биздин канчалаган бир туугандар жашап жатат. Канчалары үмүттүү көздөрү менен мына ушу сиздер көрүп турган дарыга жетип жете албай, жетине албай бул дүйнө менен кош айтышкан бир туугандар жок эмес. Биз бул жерге тийип алганыбыздын себеби бүгүн кыйналып аткан бир туугандарыбыздын үстүнөн акча жазап, кошумчаны өтө нысапсыз кошкон бир туугандардын ушул кошумчасына кичине да болсо нааразычылыгыбыз менен биз кайрылгыбыз келди калкыбызга. Мен ар бир ишибизди мына Кайрымдуу бол коомдук фонд, анын жетекчиси мен Азамат Байматов. Ар бир ишибизди далил менен жасагыбыз келет. Бизде бүгүн чечкиндүү кадамдар, жыйынтыктуу иштер өтө зарыл болуп турат. Ошондуктан мына могу жерде турган дарылар, бизге элден келген кайрылуулар мына бул жерде турат. Эң эле башкы сөзүмдү баштагым келет. Маптаз деген дары бар. Маптаз. Бул 500 граммдык маптаз деген дары. Бул жактагы энекебиз, мекендештерибиз 55 000 сомдон сатып алып атат. Бүгүн, азыр, бүгүнкү күндө 55 000 сомдон. Бирок бул дарыны бизден акча берип жиберип, дары ала келчи Азамат балам, 55 000 сомго алып атабыз. Жок дегенде 5 000 сом арзан болсо дагы мына 50 000 сомго алып келип берчи деген эненин кайрылуусун кабыл алып, биз Индия өлкөсүнө барганда, мына ушу дарыларды алуу алдында турганда, ошол 55 000 сомго алып аткан дарыны биз сурасак, ал Индияда сатыкта турган дары 19 000 сом турат экен. 19 000 сом турат экен. Сиз ойлоп көрүңүз. Бир пачка дарыге, мына ушундай бир пачка дарыге, мына ушул бир пачка дарыга 36 000 сом акча үстөк кошуп атат. Бир дарыга 36 000 сом үстөк кошкон мекендеш биз ойлонуп кошсок жакшы болор эле деген ойду айткыбыз келет. Мындай кичине нысап кылсак деген ойду айткыбыз келет. Алсырап, бутунан тура албай, кыйналып, көзүнөн чачырап, жашоо өзүнө кызык көрүнүп турган бир туугандардын үстүнөн акча жешилик, бул өтө туура эмес деп ойлойм. Мына ушул 55 000 сомго алып аткан эжебизге 19 000 сомго гана алып келип, колуна мына сиз көрүп турган квитанция менен, ошол Индиядан алынган дарынын квитанциялары менен алып келип, эч кандай бунун үстүндө бизге дагы күмөн ой жаратпаш үчүн мындай квитанцияларды алып, биз бүгүн ачык дана иш жасагыбыз келет. Мына ошол алынган дарылардын бул жерде турган, мына караңыздарчы, Энтавер дейт. Мынакей бул Энтавер деген дары мына ушул дары экен. Бул дары Индияда 400 сом турат. Бир туугандар, мекендештер, сиздер билишиңиздер керек, биз билишибиз керек. Бул башка базардан товар алсак, ошол товардын үстүнө үстөк кошсок, мейли ал жерде мээнет бар. Ал жерде мейли жасаган ишибизде ушундай бир кошсок макул эле. Бирок ушундай кыйын абалда турган мекендешке ал дары ала албай жатса, кошумча кылып, мен бир тууганым, ушул дарыңды ала албай жатсам, менден кичине кошумча болсун, Кудай ыраазылыгы үчүн деп кошуп бергендин ордуна үстүнө үстөк кошуп, оокат кылып аткан бир туугандар Кудайдан коркуш керек. Кудайдан коркуш керек. Көчөдө кайрылтылып, бир тыйындап чогулткан элдин акчасын ойлонуп, анан жесе жакшы болмок деген ойду да айткым келет. Мына Энтавир деген дары 400 сом турат, урматтуу мекендеш. Андан кийинкиси Тенвир деген дары, мына могул дары 800 сом турат. А бирок бул Тенвир бул жакта канча сом турат баасын билгиңиз келсе, мына ушул 800 сомдук дары бизде 2600 сом, 3000 сомго сатып алып атышат. Бул жалган эмес, бул чындык. Мына биз бүгүн
алып аткан мекендештерге мына алып келип берип, биз элге маалымат билдирип коёюл деп атабыз. Lady Foss деген дары мынакей. Бүгүнкү күндө мына сиз көрүп турган Lady Foss деген дары, бул дары bir пачкасы 5000 сом турат. Бул баа Индиянын баасы 5000 сом турат. Lady Foss деген мына ушул 5000 сом турат пачкасы. Бул дарыны бизде канча сомдон алып атыр деп билгиңиз келсе, мына ушул дарыны биздин Кыргызстандан 9000 сомдон, 11000 сомдон, 12000 сомдон, кыскасын айтканда өзү оюна туура келген бааны коюп сатып аткан мекендештер бүгүн мына арабызда басып жүрөт. Ошондуктан ошол кошуп аткан мекендешке айтар элек, урматтуу мекендешим, биздин башыбызга бул дарыга күнүбүз түшүп кала турган тагдырды Кудай башыбызга жазбасын. Эгер андай тагдырды башка жазып кое турган болсо, эгерде ошол үстөктү ошол кошуп сатып аткан сиз ошол акыбалда болсоңуз, сиз айттырбай түшүнүп алмаксыз. Эч кандай ошол жерде айтар сөзүңүздү сиз айтмаксыз. Турайын деп тура албай, басайын деп баса албай, көзүңүздөн адамдардын жардам берүүсүнө көзүңүз чачырап турганда абдан жакшы түшүнмөксүз деп ойлойм. Бирок биз сиздин башыңызга мындай күндү каалабайбыз. Бирок эсибиз барда этегиңди жей деген кыргыздын жакшы сөзүн биз колдоно жашасак деген сөздү айткым келет. Андан кийинки дары Lady Foss деп мынакей мунагу дары, мына бул Индиядан алынган баасы 5000 сом экен, мунун дагы 5000 сом турат экен. Бирок бунун да баасы бул жактан ушул сиз көрүп турган bir пачка дары 9000 сом, 11000 сом ушул баага бүгүн мекендеш алып жатат. Аргасыз. Бул сиз барган, сиздин акылыңыз жетип аткан Индияга бара албай жаткан. Ошо сиздин бутуңуз, биздин бут жетип аткан Индияга ошол дартына даба таба албай, ордунан тура албай жаткан мекендештин үстүнөн пайдаланып, мына ушул Lady Foss деген дарынын үстүнө бир эсе эмес, эки эсе акча кошуп окат кылып аткан мекендештерибиз да бар экен арабызда. Биз ыйманга келиңиз, Кудайдан коркуңуз. Мындай акыбалда турган адамдардын үстүнө мындай арамдан эле болсо керек мындай кадамдарга барышлык. Эми кошсо кошуш керек, дарынын үстүнө кошпогула дебейбиз. Бирок ушул 5000 сом калган дарынын үстүнө жок дегенде 1000 сом кошуп коюңуз. Эгер аябай акча зарыл болуп атса, кошсоңуз 500 сом кошуп коюңуз. Кошсоңуз 1000 сом кошуңуз. Болбосо Кудай ыраазылыгы үчүн мындай алып келип берип койсоңуз, Кудай башка жагынан бере берер, Кудай буйрса. Үмүтсүз бир гана шайтан деген. Адамзат үмүт менен жашап келебиз. Ошондуктан бул эскертиш мусулманга пайда берет деген. Биз жөн гана эскертүүчүбүз. Эскертип койгубуз келди. Акыл үйрөтүүдөн алыспыз. Урматтуу бир туугандар. Бул жерде мына Гремафин деген дары. Ошол Гремафин деген дары мына кайсыл экен? Мынакей. Мунагу дары. Бул дары Индиядагы баасын айтайын. 156 сом экен. Мына бирөө. Бир ушул дары 156 сом экен. Бирок буну мен айтпасам да сиздер билип турасыздар. Бул дары дегеле бизде мына азыр алдыртып ичип аткан бул дары 156 сомго алып аткан дары биздин Кыргызстанда 800 сом. 1200-1300 сомго биздин мекендештер аргасыз алып атат. Албай коеюн десе жан таттуу. Ичпей коеюн десе жашоо кызык экен, жашагысы келет экен. Эч ким бул ааламдан өз каалоосу менен кеткиси да келбейт экен. Аргасыз мына ушундай тагдырга кептелген мекендештер бар арабызда. Ушундай урматтуу мекендеш. Анан бул жерде мына бул дарыны көрүп турган болсоңуз, мынакей. Zone Gold деген дары 406 сом турат экен. Индиядагы баасы. Мына bir пачка. Бирок бул bir пачканын ичинде сиздерге мындай кылып дагы көрсөтүп коюу. Мынакей. Мына ушул дарылар. Бул дарыларды алып атканда дагы мындай сапатына да карап алганыңыздар да жакшы болот экен. Буну эскертип коюш үчүн айтып коюшубуз керек. Ар кандай дарылар бар экен бүгүн. Бирок буну биз
ошол келишимдин негизинде кепилдиги менен алуу аракеттерин жасап жатабыз. Ошол эле клиникалар менен Кудай буйруса. Анан мына сиздер көрүп турган дары бул ичиндеги мынакей. Мына ушундай дарылар экен, бир туугандар. Бирок бул дарыларга көрүп жаткан болсоңуз, биздин, сиздин жашооңузга, бул жашообузду бул дарыларга, тагдырыбызды байлабасын. Аллах Таала ичирсе дагы бизге даам татымдан насип кылган болсун. Бирок мен эскертким келет, жан дилим менен, чын жүрөгүм менен, урматтуу бир туугандар, эсибиз барда этегибизди жыйып, мындай оор акыбалда турган бир туугандарыбыздын үстүнөн мындай үстөк коюп, акча таап, бул нерсени бизнеске айландыруудан алыс болсок, Кудайдан коркуп жашасак, жакшы болмок. Ошондуктан мына жагымдуу жакшы кабарды айткым келет сөз жыйынтыгында. Сиз көрүп турган бул дарылар, сиз мына ушул кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонд эч кандай ортодо ортомчусуз кепилдик менен, мына ушундай квитанция менен сиз бизден дагы күмөн санабай турган, ошол Индиядагы дарынын ошол жактагы өз баасы менен алдырта турган мүмкүнчүлүктү түзүүгө биз бүгүн ушундай кадамдарды туура көрүп, мына ушундай иштерди жасоону туура көрдүк. Мындан кийин Кудай буйруса, ушул дарыларды мына ушул жерден бизге байланышка чыгып, мына экран алдындагы телефонго байланышка чыксаңыз, Индиянын баасы менен гана үстөксүз сиз муктаж болуп аткан дарыны алып берүүгө биз кызмат кылууга аракет кылабыз. Бизге сиздин бул дарынын үстүнөн түшкөн сомдун эмес, бул дарынын үстүнөн тапкан сооп пайдабыз бизге ошол керек. Биз ошол соопторго муктажбыз. Анткени эстүү жандар билет, Кудай жараткан. Бирок бу дүйнөдө сом менен соодалашып, мусулман жандар билет, жаныбыз кекиртекке келгенден баштап сомдорубуз кылган соодалашуу токтоп, сом соодалашуусу токтоп, сооп соодалашуусуна өтчү чыныгы жашоого сапар алганыбызда, анан сиз өкүнүчтүү болуп калбаңыз. Ушул дарынын үстүнөн сом эмес, соопту кошсом болмок экен деген, ошондо акысын албай эле бекер берсем болмок экен деген ойду ойлоп, ээңизди тиштеп калган учурда бул кеч болуп калган болот. Ошон үчүн кеч боло электе эсибизге келишликти биз эскерткибиз келет. Мына ошондой жыйынтыгын жакшы жаңылык менен жыйынтагым келет. Урматтуу бир туугандар, эч кимибиз оорубайлы. Бул сиз көрүп турган дарыларга, дегеле дары аттуу нерсеге бизди муктаж кылбасын. Ичсек дагы жакшы бир даам татымды насип кылган болсун. Жараткан Аллах ден соолук, өмүр берген болсун.